Зина Канпасаңова, терс қайрық. Әңгіме. Шариза ошол күнү чоң базардын четиндеги тар көчөдө шашып-бушуп келаткан. Оң колунда буюм толо булгаары торбо. Мүрүсүндө илген имекей саман кол баштыгынын боосунан бекем кармап, боюн түздөй тыкылдап басса да түрү чарчаңкы. Жаш өткөн сайын эл көп жайларда жүрсө ушинтип өзүнөн өзү чарчай берет. Көзүнөн түшүрбөй тагынып жүрчү чоң алкактуу кара көз айнеги да аны көпчүлүктүн назарынан коргой алчу эмес. Баарынан да базарга барганында бутун шилтей албай кайтат. Андан көрө гипермаркетке барсаңыз, каалаганыңыздын баарын кыйналбай табасыз, дешчү балдары. Шариза болсо базар учарын шаардын чок ортосунда байыртан бери ордунан козголо элек. Ызы чуусу менен түртүшмөйү көп, сатууч менен кардардын эзелтен берки сизиң бизиң ызааттуу мамилеси салтка айланган эски базардан жасоочу адатынан тана элек. Бүгүн да жайма базарды кыдырып чыкканча түш ооду. Эми ала турганы бир гана кофе калган эле. Ал көп жылдан бери курмаланып ичип жүрчү Якобс Монархтын жакшы сортун шоколад базарындагы чай чамек шириндик сатылчу дүкөндөн алчу. Эртең менен үйүнөн чыкканда чөнтөгү толуу акчадан ошого жетерлик тыйынды зорго ашырып койгон. Көзүнө сүрөтү сиңип бүткөн күрөң түстүү айнек куттагы 500 граммдыгын бир ай бою ичет. Эртели кеч чакан күмүш чайнекке жытын буркурата кайнатып, төөнүн көзүндөй болгон фарфор чөйчөккө куюп, лимондун ширеси менен тоо балын кошкондон кийин ан сайын даамына кирген кыйгыл таттуу кофени ууртап татып отурганында жашоо жеңил, биресе ырахаттуу сезилип кетер эле. Анан ысык кофе баданына жымырай жайылып, маанай кушун көкөлөтө баштаган жыргалдуу мүнөтүн узагыраак созуш үчүн көпкө чейин ордунан козголбой, короодо өз колу менен өстүргөн төркөн түс гүлдөрүн куштарлана тиктеп отура берет. Акышкысын чоң айнектүү терезеден аппак карга сонуркай караганча ичкенди жакшы көрөт. Түнү уйкуга баш коердун алдында ошол жыргалды эңсеп, таңдын атышын күткөн бактылуу сезим менен уйкуга кетчү. Бүгүн кутунун түбүндө калган кофени ичип келген. Азыр жаңысын сөзсүз сатып албаса, эртең мененки ырахатынан куру калып беймазарланаары айгине. Ушуну ойлоп, кабатырлана кадамын тездетти. Күн 5 мууп, дигер жакындай баштаган кез. Бул маалда базарчылардын алды соодасын жыйыштырууга камурат. Алардын көбү шаардын жакка белиндеги айылдардан келип иштеген үчүнбү эрте жиналат. Күн уясына коноор маалда базарда күрүгүү басаңдап, темир контейнер дүкөндөрдүн эшиги биринин артынан бири шарактап жабыла баштайт. Көп жөө басуудан буту талып, бир чети эрте жаздын чызырап ачуу тийген күнү нымшытып, чаалыккан аял шашып баратып, жол боюнда сүйлөшүп турган эки эркектин бири ага тигиле тиктегенин элесте алган жок. Алардын жанынан кыйгап өтө береринде учурашканда гана көрдү. Абжи, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Шариза жигитти тааныбаса да элпек алик алды. Абжилегенине караганда төркүнү жактан го. Ал айылынын жаштарын көп тааны берчү эмес. Өздөрү учурашса жылуу жүз менен ал жай сурашып коет. Ошолордун бири го деп токтой калып дитин кое карады. Адегенде көзүнө жигиттин жуула берип жакасы оңоп кеткен көйнөгү менен жасалма териден тигилип түлөй баштаган күрмөсү урунду. Башындагы кендир кездемеден тигилген кепкасы кыйшайып калыптыр. Тунарыңкы көз менен оолжуй тиктегенинен, тамылжыган көзүнөн кызымтал экенин байкаган Шариза алыстаганча шашты. Абжи, мас жигит сүйлөшүп турган шеригин таштаган бойдон анын артынан жөнөдү. Торбоңузду мага бериңиз, көтөрүп алайын. Жок, жеңил эле. Шариза чоочуй боосун аңсайын мыкчый кармап, бериң, бере бериң. Жигит менен тартышкыла түшкөндө аргасыз колун бошотту. Мүмкүн эч жаман ою жок эле көтөрүп алайын дегендир. Ошентсе да көңүлүндө бир күдүк ой турат. Мастыкка салып торбону ичиндегиси менен кошо алып качып кетиши да ыктымал. Ой тынчыбай артынан ээрчи басып келаткан жигиттин колундагы буюмуна саксынып карап коет. Мен Карбышактын небереси болам. Мажит деген уулун билсеңиз керек. Ооба, билбегендечи. Кармышак аба менен атам экөө кадырлар кишилер эле. Атаң болсо бизден 3 класс мурда окуган.
Шариза жакынсый сүйлөдү. Ошонун баласы болом. Абже, кичине ичип алдым эле. Кечиресиз, а? Өзүң жакшы атанын баласы экенсиң. Талаада жүргөндө ичпе. Ичпейм абже. Аялым, балам бар, деди жигит актангандай. Жакшы экен. Мен базардын ичине кирем. Рахмат көтөрүп келгениңе. Эми жолуңдан калба, деп торбону алганы колун сунду. Жигит бергиде эмес. Жок абже, жеткирип коеюн. Акча сурайт го эми, деп түкшүмөлдөдү Шариза. Ичип алып көрүнгөндөн акча сурагандардан көп күйгөн. Бир куюм арак үчүн бети жоктук кылып, өң таанышын көрсө эле тилене бергендер көп. Акчаңдын бар жогуна карабай, лөлүлүк кылып жабышып да алат. Аларга бермейинче кутулбайсың. Ошону ойлогон Шариза ичинен капчыгында болгон акчасын чамалай кабатырлана түштү. Кофеге жетерлик эле калгандай болгон. Эч болбосо 50 сом ашса жакшы болмок, деп ойлоду. Өзүнө үмүт артып ээрчип келаткан жигиттин колуна карматып кутулмак. Кокусунан акча сурап калса, жок десем ишенбейт, деп кыжаалат Шариза. Чындап эле ишенбесин сезип турат. Ушу эжеден кантип эле 100 сом чыкпасын, деп ойлошу шексиз. Базар учар кылганында да сатуучулар аны капчыктуу аялдай көрүшөрүнө көнүп калган. Сиз да эжеге ушул ылайык, деп кымбатын көрсөтүшөт. Ошол даражасынан паска түшпөс үчүн акыркы акчасы болсо да айткан баага алууга аргасыз болот. Ушундай олку-солку ойго чайналган аял шоколад базардын ичиндеги тар жолдо түртүшүп баратып улам артын карап коет. Жигит да андан калбай салып уруп келатат. Колундагы баштыкка көңүл коштой түрү бар. Мынчалык ээрчигидей каалаганы эмне болду экен? Албетте бир куюм аракка жетерлик акча да, деп зээникей ойлоду Шариза. Кары картаң же майып болсо да бир жөн эле. Андай карыптардын колун курук койчу эмес. Бул жерде шинеси таш чайнаса аш кылар алдуу күчтүү курак экен. Бир ою, мен ага акча берүүгө милдеттүү белем. 100 сом берсем да, 1000 сом берсем да жумуруна жук болбой, баарына арак ичип коет. Анан бир балесине калбайын. Кой, акчам жок деп эле коеюн, дейт. Бирок жок деген сөздү айтууга оозу да баргыдай эмес. Мас болсо деле адам да. Үмүтү ташкап, дили ооруп, ындын өчөтүшөр. Ошол абалын элестеткенде ичи түтбөй кетет. Анда адам көңүлү деп бир күндүк кофесинен кечип коюуга эрки жетеби? Ошентип алса сонун болмок, Бир шоркелтейди бир күн болсо да бактылуу кылмак. Жок. Арак ичип бактылуу болбой эле койсун, деп кайра оюнан кайтат. Шариза өзүнүн алсыздыгын моюнга алгысы келген жок. Жалаң момпо суй, печенье, кофе, чай сатылуучу чакан базардын контейнер дүкөндөрүнүн катарын аралап өтүп, эң төрүндөгү айнектелген дүкөнгө да жетти. Бул жерде Шариза көп жылдан бери жактырып ичүүчү кофенин жакшы сорту сатылчу. Күн кечтегенде кардар азайып, бош отурган сатуучу келин дилгир учурашты. Бүгүн жаңы товар алдык, тандай бериңиз. Шариза дамаамат сатып ала турган кофе кутусун колуна кармаган бойдон ары бери айландыра карап, бир чечимге келе албай кысталып турду. Же кофе, же тиги жердешин ыраазы кылуу. Анан сатуучуга эңкейе акырын суранды. Мага баасын бир аз кемитип бересизби? Дайыма силерден сатып алам го. Эжеке, бизде дүң баасы ушул. Андан түшүрө албайм. Абже, ала бериңиз. Жетпегени мен кошоюн. Жигит чөнтөгүн сыйпалай кетти. Шаризага жалт карады. Бул сөздү күткөн эмес. Анан жок, өзүмдө бар, деп дүкөнчү айткан баага алганча шашты. Ашкан майда акчасын санаса жол кирден тышкары 70 сомдой калыптыр. Ушул болсо да колун суутпай берип коеюн. Мас жигит акча сурай элек болсо да өзүн карыздар сезип жүдөй баштаган. Бир аз ыңгайсыздана, сага чай алып берейин дедим эле, акчамда калбаптыр экем. Ушуга болсо да бир кола ичип кой, деди колуна ууштаган акчаны сунуп. Жигит уяла түшкөнсүдө. Шаризага эки анча ойдо тиктеп, мен сизге чай алып берейин абже, деди анан апкарый мукактана. Кой укам. Бул учурда экөө базардан суурулуп чыгып баратышкан. Жерге үйө төгүлгөн картошка, сабиз, пияз сатып отургандардан айланып өтүп, жогору карай бир аз басса аялдамага чыгат. Ал жерден тынбай каттаган автобуска отуруп, үйүнүн дарбазасына чейин жетүүгө болот.
чоң кичине автоунаалар кымгууд өтүп аткан жол четиндеги аялдамада өз автобусун күткөндөр көп эле. Аларга барып кошулган Шариза турбосун алганы колун сунуп: "Чоң рахмат укам, сен да кеч калбай үйүңө жетип ал", деди жеңилдегендей. "Абжы, сизди таксиге салайын. О жерде таксилер турат. Жүрүң." "Мен автобуска эле түшөм. Үйүмдүн алдына апарат." Жигит аялдын каршылыгына карабай такси жакка басты эле: "Мен кеттим, автобусум келди", деди Шариза кескин үн менен. Бул сөздү угуп кайрылып келген жигит автобуска артынан чыкты. "Сен каякка?" Аял эми чындап ачуусу келип: "Сизге жол кире төлөп коеюн, кийинки аялдамада түшүп калам." Күдүк ой беймазаланткан Шариза жүзүн айнек жакка буруп үнсүз баратты. Көңүлү кыра. Мынчалык жабышкыдай ою эмнеде? Кийинки аялдамага жеткенде жигит айдоочуга акча сунуп жатып: "Абжы, сизге да төлөп койдум, жакшы барыңыз", деп ызааттуу коштошту да жеңил секирип түшүп кетти. Ал айылына кетчү автобекет тарапка эмес эле кайра базарга кетчү жолго түшкөнүн көрүп калды. Аңыча автобус ордунан козголду. "Кызымтал неме үйүнө эле кетип калганы жакшы эле", деп бушайман болуп узай берди Шарипа. Үйүнө келгенде күйөөсүнө ушул окуя жөнүндө айтып берип атып, дагы эле өз суроосуна жооп таба албагандай: "Акча берсем албады. Өзү деле акчалуу окшойт. Бирок неге ээрчип алганын түшүнбөй койдум." Кээде ойлору туңгуюкка кептелгенде жөндүү сөз менен ажаатын аччу эри ага токтоо күлүмсүрөй тиктеди: "Сен белгилүү адамсың да. Айылдаш кырапайым жигит үчүн сени менен сүйлөшүү сыймык болгондур." "Ошондой деп ойлойсуңбу?" Шарипанын бети кызара түштү. Мен акча сурайт го деп ага куйкам курушуп жатпадыбы? Бирок аягында тескерисинче болуп чыкты. Күйөөсү ийинин куушуруп коюп, компьютерде жазып аткан ишин улантты.